بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Сөзімді шексіз мейірімді жана ченемсіз ырайымды болған Аллах Тааланын ысымы менен баштагандан кийин бүткүл аламдын ээси болгон, бүткүл аламды жоктон бар кылып жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолорду айтып, андан кийин биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз, пайгамбарлардын эң акыркысы, бирок Аллахтын алдында эң кадыр барктуусу, сыйлуусу, урматтуусу болгон жарыкер пайгамбарыбызга жана пайгамбарыбыздын көз кубанычы болгон пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө жана пайгамбарыбыздын көрүп ыйман келтирген пайгамбарыбыздын сахабаларына, улуу сахабалар, анын баш сабында Абу Бакр, Умар, Усман, Али разияллаху анхуларга Аллахтын салам жана салаваттарын айткандан кийин сиздер менен буга чейинки айтылган сабактарыбызга улайлы Тавкул Итқи алал арбаин рифқи деген китепке жөнүндө ошол сөз кылып баштаганбыз. Бул китепте чындыгында биздин устаздардан бири Шейх Тарык Сардар Али устаздын калемине таандык болгон китеп. Бул китепке ошол устаз өзү кайрадан ошол эле китепке Руқиятул инсани би арбаинат рифқи вал ихсани деген шарх менен кошо жазган. Ошол шархы менен кошо окуп бүгүн Ал-хадису саби ашар, бүгүн 17-чи хадиске келип токтолгонбуз. Устазыбыз бул 17-чи хадиске келгенде 17-чи хадистин темасын фи аннал имам ал-адил афдал ибадати манзилатан индаллах. Чындыгында адилеттүү имам, адилеттүү мындай айтканда эл башы, журт башчы афдал ибадати манзилатан индаллах, Аллахтын алдындагы эң ибадаттын абзелдеринен бул эсептелет деген тема коюп баштаган. Бул хадисти улуу сахабалардан бири пайгамбарыбыздын экинчи орун басары болгон Умар ибн Хаттаб радияллаху анхудан риваят кылып баштаган. Хадисте ан Умар ибн Хаттаб радияллаху анху قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة الله عند الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رفيق وإن شر عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة إمام جائر خريق деп айткан. Бул хадисти чындыгында هذا الحديث من الأحاديث التي تبين أن الرفق من الصفات التي ترفع منزلة الإمام المسلمين يوم القيامة عند الله дейт. Чындыгында бул хадис Аллахтын алдында кыямат күнү мусулмандардын адилеттүү жол башчыларына, адилеттүү эл башчыларынын орду Аллахтын алдында ушунчалык жогору болгондугу жана Аллахтын алдында алар адилеттүүлүк сыфатына ээ болгон жана ошол рифка, жумшактык сыфатты өзүнө сиңдирген имамдын Аллахтын алдынын даражасы бийик болушу жөнүндө пайгамбарыбыздын кызыктырган хадистерден бири дейт. Бул ан ас-сахаби ал-жалил халифати расулиллахи Абу Хафс ал-Фарук Умар ибн Хаттаб радияллаху анху ал-Адави Курайши дейт. Чындыгында бул билесиздер Умар ибн Хаттабтын тарыхы ислам тарыхында аттын кашкасындай белгилүү болгон, пайгамбарыбыздын экинчи орун басары, халифасы болгон. Бул тарыхта өзүнүн дагы адилеттүүлүгү менен тарыхта аты калган улуу сахабалардан бири. Ошол сахаба өзү ушул хадисти риваят кылган дейт убагында. Демек, бул хадисти риваят кылып аткан кезде Умар ибн Хаттаб өзү келечекте анын пайгамбарыбыздын экинчи халифасы болуп калыштыгын, экинчи ошол орун басары болуп, ислам өкүмүнө ошол жол башчы болуп, исламдын журт башчысынын ошол жоопкерчилиги мойнуна жүктөлөрүн алдын ала билген эмес, бирок ушул хадисте пайгамбардан угуп риваят кылып аткан Умар ибн Хаттаб кийин өмүрүнүн аягында билесиздер халифалык кылып ушунчалык адилеттүүлүк менен өкүм сүргөндүктөн, ушунчалык адилеттүүлүк менен элдин арасында өкүм кылгандыктан Аллах Таала анын жашоосунда ушунчалык адилеттүүлүктүн берекеси жааган. Көптөгөн мамлекеттерге ислам жеткен. Мына ошондой эле өзүнүн бул тарыхта белгилүү билесиздер кайсы бир башка бир өлкөдөн бир адамдар келип Умар ибн Хаттаб радияллаху анхуну издеп келген кезде Умар разияллаху анху жөн гана жөнөкөй адам катары өзү ошол талдын астында жатып уктап аткандыгын келип хакамта ва адалта фанимта тахта шажара деген
Сен өкүмдар болдуң, өкүм кылдың, бирок бардыгын адилеттүү кылгандыгың үчүн элдин арасында коркпостон ушул дарактын астында уктап жатасың деп келип таң калган сөзүн айткан. Демек Умар ибн Хаттаб разыяллаху анхуну билесиздер, тирүүсүндө бейиштен сүйүнчүлөнгөн улуу сахабалар экендигине карабастан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи өзү жашоосунда сыр кылып кеткен Хузайфа ибн Яманиге ошол кездеги мунафыктардын эки жүздүүлөрдүн атын атап пайгамбарыбыз кимдер мунафык экендигин атын атап өтүп кеткен. Бирок Хузайфа ибн Ямани ал кимдер экендигин ачык айкын айткан эмес, себеби дегенде пайгамбарыбыздын бул сыры болгон. Мына ошондой эле бирок Умар разыяллаху анху өзүнүн адатына көрө, Умар разыяллаху анху халифа болгон кезде Хузайфа ибн Ямани чакырып ушунчалык корккондуктан Аллахтын алдында мен да ошол мунафыктардын катарына кирип калбайын деген бир коркунуч менен Аллахка ант ичип айтам, мен ошолордон деп, ошолордун катарында эмесминби, пайгамбар ошолордун катарында кошуп зикир кылган эмеспи деп Аллахтан касам ичип жүрүп Хузайфа ибн Яманиден жооп алган. Ошол кезде Умар ибн Хаттабка карап, мен Аллага ант ичип айтам, мен сенден башка адамга эч качан бул пайгамбардын сырын айткан эмесмин, бирок сен ошо Алланы ортого салып касам ичип айтып аткан үчүн бир гана сага гана айтам, сенден кийин башка эч кимге дагы бул нерсени мен айта албайм. Бирок пайгамбарыбыз сени алардын арасында зикир кылган эмес деп айтып өткөн улуу сахабалардан бири. Ушундай улуу сахаба Умар ибн Хаттаб разыяллаху анху сиз менен бизге жеткизип, кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, Алланын элчиси сиз менен бизге ушундай деп жеткизди дейт. Афдалул ибадати индаллах мин афдалихум индаллахи манзилатан би'тибари хуббиллахи лаху ва ридаху анху. Чындыгында афдалул ибада дегенде эмнени түшүнөбүз десе, Аллах Тааланын алдындагы аны Аллах Таала жакшы көргөндүгү, Аллах Таала андан ыраазы боло тургандагы пенделердин катарында деген дейт. Яумал кияма, демек кыямат күнү би'тибари улуу даражатихи фил жанна. Демек Аллахтын алдында эң бир бийик орунда дегени, демек ал бейиштеги бериле турган даражасы жөнүндө дейт. Ал имамун дегенден максат ал-хаким деп айткан. Бул жерде хаким дегенден максат демек эл башы, журт башчыларга айтылып аткан сөздөр. Ал-адил демек жөн эле имам эмес, жөн эле эл башы, журт башы эмес, ал адил болгондугу. Демек адил дегенде адилдин, адилеттүүлүктүн каршысында турган нерсе бул ла ятлуму раиятаху ва ла ябхасухум хукукахум. Адилеттүү дегенде демек бул зулумдун каршысында турган нерсе, өзүнүн кол астындагы нерселерге зулум кылбаган жана эч качан алардын укугун тебелебеген, укугун кемсинткен эмес болгон сыфатка ээ болгон адам дейт. Пайгамбар ушул хадиске улай эле имамун адилун рафиқун деп үчүнчү сыфатын да кошту. Бул жерде аларга да анын жумшак болгондугу, жөнөкөй болгондугу, кичипейил болгондугуну сүрөттөп турат. Ла яшуқу алейхи авамираху. Чындыгында демек ал ошончолук падыша болуп, ошондой эл башы, журт башы болуп тургандыгына карабастан, анын Аллах буйруган буйруктары өзүнүн кол астындагына, өзүнүн элине оорчулугу тийбей тургандай. Ла юкаллифухум ма ла ютиқун ва ла юдайиқу алейхим субулал айш дейт. Чындыгында Аллах Таала тарабынан ал ошол өкүмдар болуп, аларга падыша болгондугу, аларга адилеттүү чечим чыгаргандыгынын негизинде алардын өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн тышкаркы нерселерди аларга жүктөбөйт. Вала юдиқу алейхим субулал айш, алардын жашоосундагы, жашоо тиричилигиндеги аларга эч кандай кысым да болбойт, аларга оорчулук дагы тийбейт. Ва ясали саадати, тескерисинче ошол өзүнүн кол астындагы адамдардын, ошол элдин, ошол журттун жыргалчылыгына аракет кылган, жүгүргөн дейт. Ва яхрису ала рахатихим, алардын өзүнүн кол астындагы элдин жыргалчылыгына менен кошо, алардын өзүнүн бул жашоодо жыргап жашоого, тагыраак айтканда, бул жашоодогу алардын өзүнүн жеңил жашоосуна, жашоосундагы бардык кыйынчылыктарды жеңүүгө өзүнүн бардык аракетин жумшап ошого кызыктар болот дейт. Фа инна шарра ибадиллахи индаллахи манзилатан яумал кияма дейт. Андай хадистикке улай эмне деди? Инна шаррал ибади деди. Эми адамдардын эң жаманы Аллахтын алдындагы анын орду эң бир жаман адам деп эсептелген ким десе, би'тибари бу'диллахи лаху ва газабихи алейхи деди. Аллахтын каары келе турган, Аллахтын ачуусу келе турган ал адам дейт. Яумал киямати би'тибари дунуви даракатихи финнар дейт.
Бул хадисте демек ошол Аллахтын алдындагы эң жаман адам деп сыфатка ээ болгон адамдардын, Аллахтын алдында кыямат күнү эң бир төмөн даражадагы боло турган адам ким десе, бул жерде эмне дейт? Имамун жаирун ал харик деп айткан. Чындыгында имам дегенде жогоруда айткандай ал эл башын, журт башкарган хакимдерге, имамдарга айтылса, ал жаир бул жана жогоруда айткандай адил, адилеттүү болгондун тескериси залым деген мааниде дейт. Язлиму раиятаху. Демек тескерисинче ошол Аллахтын алдындагы эң жаман, эң төмөн деңгээлдеги адам бул өзү ошол эл башы, журт баштыгындагы жоопкерчиликтүү адам болгондугуна карабастан ал өзүнүн кол астындагыларга зулум кылган, залым кылгандыгында дейт. Жана алардын укугун кемсинткендиги, жана алардын укугун тебелегендигинде дейт. Деген. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үстүндө 3-чү сыфатты зикир кылып, рафикун хаким болгон, ал эми адилеттүү болгон, рафик болгон адам Аллахтын алдында эң жогору бийик даражада деңгээлдеги адам дегендин тескерисинде бул ошол залым жана харик дегенде демек тескерисинче ушунчалык катуу, ушунчалык кылган мамилеси оор адамдарга ушунчалык анын каары тийип тура тургандай бир адамды сыпаттап, яхкумухум бил унф, аларга өкүм кылган кезде ушунчалык катуулук менен, ва яшукку алейхим би авамирихи, жана аларга берген ар бир анын буйругу алар үчүн оор келе турган, ва юкаллихум ма ла ютиқун, жана алардын мүмкүнчүлүгүнөн тышкаркы, мүмкүнчүлүгү чектелген нерседен дагы жогорку нерселерди аларга буйрук кылып өкүм кыла тургандарды, жана алардын жашоосундагы, жашоо тиричилигиндеги жолдорду тарлата турган. Тескерисинче алардын жыргалчылыгы, бактылуулугу үчүн аларга күрөшпөй турган, алардын жеңил жашоосуна дагы эч бир анын кызыктар эмес болгон бир адамды сүрөттөдү. Демек бул хадистен алына турган пайда, Аллах Таала кимдир бирөөнү Аллах Таала өзү каалаган, Аллах Таала өзү тандаган, Аллах Таала өзү пенделердин арасынан тандаган адамдарды эл башы, журтка көтөрө турган, жана ошондой эл башы, журт башындагы адамдарга эң керектүү сыфаттардын, Аллах сүйгөн, Аллах даражасын көтөрө турган сыфаттарды зикир кылып өттү. Жана ошол эле убакытта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эскертип, ошондой Аллах Таала тарабынан берилген неаматтын, ошондой бийик даражаларды эгер Аллахка шүгүр кылбастан, тескерисинче Аллахтын өкүмү, буйругу болгон адилеттүүлүктүн алыс болуп, адилеттүүлүктүн тескерисинде каршысында турган зулум менен сыфатталып, зулумду өзүнө сиңдирген адамдардын абалы кыямат күнү оор болуу жөнүндөгү эскертилген хадис болуп калды. Мына ошондуктан дагы билесиздер, Абу Хурайра радиллаху анхудан риваят кылган хадисте кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, чындыгында пайгамбар саллаллаху дагы бир башка бир берекелүү хадистердин биринде саб'атун yazilluhumullahu fi zillin yawma la zill illa zilluh деп айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 7 тайфа адамды кыямат күнү өз арш көлөкөсүн алат, ал күнү эч бир көлөкө жок болгон абалда өз көлөкөсүн, арш көлөкөсүн алат деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сыфаттап келет. Бул хадистен айтыла турган маани ушунчалык кыямат күндүн оорлугунда, кыямат күндүн ар бир адамдын башына түшкөн кыйынчылыкта, кала берсе ал күндүн ушунчалык оорлугунда бир туугандан кача турган, ата-энеси балдарынан кача турган, балдар ата-энесинен кача турган, ушундай бир оор күнгө карабастан Аллах Тааланын алдын ала аларга берилген райымы, рахматы эмне дейт? Аллах өз арш көлөкөсүн ала турган адамдар дейт. Мына ошонун ичинде Аллах Таала эң алгач, эң биринчи имамун адил деп зикир кылган. Адилеттүү имам деп айткан. Демек бул жерде адилеттүү имам дегенде адилеттүү жоопкерчиликтүү адамдардын, адилеттүү падышалардын, адилеттүү өкүмдар кылган адамдардын жашоосундагы эң алгачкы Аллах Тааланын бардык байланган нерсеси бул адилеттүүлүк. Мына ошондуктан адилеттүүлүк болгондо гана, адилеттүүлүк өкүм сүргөн жерде гана Аллах Тааланын берекеси жай тургандыгы ал анык. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде لو آمن أهل القرى واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض деп айткан. Аллах Таала эгерде кайсы бир ээлер, айыл ээлер, кайсы бир коом Аллах Таалага иман келтиргенден кийин, фаттакау, эгер Кудайдан корккондо, алар Кудайдан коркуп, алар зулумдан алыс болуп, алар адилеттүүлүк менен өкүм кыла турган болсо, мына ошонун кезде лафатахна алейхим баракату минас самаи вал ард, албетте Аллах Таала асман жана жердеги
береке эшиктерин ачып коймокпуз деген Аллахтын уадасы хак. Мына ошондуктан дагы имам адил, адилеттүү имам бул Аллахтын алдындагы 7 тайфанын бири, Аллах өз арш көлөкөсүнө ала турган улуу адамдардын бири болуп эсептелет. Мына ошондой эле бул китептин автору өзүнүн адаттагыдай эле ар бир хадисти айткандан кийин ошол хадистин аягында ар бир ошол хадиске байланыштуу бир окуяны, кыссаны алып келет. Ошол кыссалардын биринде кыссату рифка амирул муъминин Али ибн Аби Талиб радияллаху анху бил яхуд дейт. Бул билесиздер Али ибн Аби Талибдагы пайгамбарыбыздын 3-чү халифасы, 3-чү орун басары болгон, Аллах Таала көптөгөн бул Али разияллаху анху жөнүндө фазилеттери айтылган улуу сахабалардан бири, пайгамбарыбыздын өзүнүн күйөө баласы болгон Али разияллаху анхунун жашоосунда болгон бир кыссаны алып келген. Важада халифатул муслимин сайидуна имам Али ибн Аби Талиб дир'ан лаху индал яхуди илтaqataha дейт. Пайгамбарыбыздын ушул улуу сахабалардан бири болгон Али разияллаху анху өзүнүн соотун жоготуп жибергенден кийин аны бир яхудийдин аны таап алгандыгын көрөт дагы, фаарафаха, аны өзү таанып билет. Факала дир'i сакатат ан жамалин ли аврак деди. Ошондо Али разияллаху анху бул меники го деди. Бул менин төбөмдөн түшүп калган, бул меники деп айткан кезде, факала яхуд дир'i ва фи яди деди. Бул менин колумда турат, бул меники деп жанагы яхуди жөөт өзүнүн бет тырмачылыгы менен аны менин колумда тургандан кийин бул меники го деп ошондой деди. Сумма кала лаху байни ва байнака ал-кади al-muslimin деди. Фаата таби al-jalil имам al-qadi Шурайх ибн al-Харис al-Кинди рахимахуллах. Андан кийин бул нерседе сен экөөбүздүн ортобузда бир гана хаким, кады, ошол казы ошол кездеги сот гана чечим чыгарат деп айтты дейт. Андан кийин ошол кездеги соттун кызматын ээлеген улуу бул табииндерден өткөн улуу сахабалардан табииндердин бири, улуу бул тарыхта да өтө бир ошол өзүнүн соттук кылган кезде, өкүм чыгарган кезде ал ошол Шурайх ибн ал-Харис деген өтө бир белгилүү исламдагы казылардын бири, ошого барып ошондон өкүмдү чыгарабыз деп ага жөнөп кетишти дейт. Факал ал-кади, мына ошол казынын алдына барган кезде, ма ташау я амирул муъминин, сен эмнени каалап келдиң деп айтты экен. Ошол кезде эмне жумуш менен, эмне иш менен келдиң деп айтты дейт. Кала дир'i сакатат ан жамалин ли аврак валтaqataha hada al-yahud. Менин сен алдыңа келгенимдин себеби менин ошол төбөмдөн өзүмдүн соотумдун жоготуп алгандыгым үчүн, төбөмдөн түшүп калып, андан кийин бул жөөттүн таап алгандыгы. Андан кийин бул жөөт болсо, андан кийин факала ма тaqulu я яхуди деди. Мына ошол кезде казы ага карап туруп, бул жөнүндө сен эмне дейсиң деп жөөткө кайрылды. Ошол кезде жанагы эле жоопту айтып, ва дир'i ва фи яди деди. Бул меники, бул менин колумда турат деди. Кал садакта валлахи амирил муъминин иннаха ла дир'ук валакин ла будда мин шахидейн деди. Мына ошол кезде казы ага карап, сиз туура айтасыз, амирул муъминин, бул балким ошол сиздин анык эле сиздики болгону менен, иннаха ла дир'ук, бул сиздин ошол колуң сиздинге тиешелүү соот болгондугуна, бирок деди, ла будда мин шахидейн деди. Ошол сиздики экендигине сиздин өзүңүз жетишсиз деди. Ошол кезде амирул муъминин болуп тургандыгына, бул ошол кездеги халифасы болуп тургандыгына карабастан сизге сөзсүз 2 күбө керек деп айтты. Сиздикин деп ошо коштой турган 2 күбө. Фадаа сайидуна Али радияллаху анху маулаху Камбара дейт. Ва валадаху Хасан шахида аннаху ла дир'уху деди. Ошол кезде Али разияллаху анху өзүнүн кызматчыларынан бири болгон Ал-Камбара деген адамды чакырып, жана өзүнүн баласы Хасан разияллаху анхуну чакырып келди дейт. Ва шахида аннаха ла дир'у. Албетте ал экөө андан кийин ага албетте бул Али разияллаху анхуну экендигин көөлүк беришти. Факал ал-кади, ошол кезде казы, амма шахадату маулака факад ажазнаха дейт. Эми сиздин ошол өзүңүздүн кол астыңыздагы кол болуп иштеген адам келип көөлүк берип аткан, ал көөлүк макул, ал көөлүктү кабыл кылдык деди. Амма шахадату ибнука лака фала нужизуха деди. Бирок сизге экинчи күбө катары келген адам ал сиздин уулуңуз деди. Анын көөлүгүн биз жарата албайбыз деп келди. Сумма кала лил яхудин хуз дир'a деди.
Ал андан кийин казы ошол Шурайх жанагы жөөткө карап, бул сот азырынча сеники, бул алып кете бер деди. Факалал яхуд, мына ошол кезде ошол жөөт ошол кездеги адилеттүү өкүмдү карап туруп, адилеттүүлүк ошол кездеги ал падыша халифа болгондугуна карабастан, ошол жердеги чечимге ыраазы болгондугун, ал бул адилеттүүлүктүн ушундай бир символун чагылдырган абалда, калал яхуд, ошол кезде жөөт Али разияллаху карап туруп, амирул муминин деди. Эй момундардын амири деди. Жаа майя илал qazi al muslimin. Сен мени менен өзүңдүн ошондой бийик ордуңа, даражаңа карабастан, амирил муминин, момундардын амири болгондугуна карабастан, сен мени менен кошо казынын алдына кел. Фaqada alayhi wa radiya wa sadaqta wallahi amirul mu'minin innaha la dir'u saqata an jabalin laka faltaqattuha dedi. Мына ошол кезде айтты. Ал faqada alayhi fa radiya dedi. Эми кара, анын ошол казынын ага каршы өкүм чыгаргандыгына карап бастан, ал ошол жерде бул шарияттын адилеттүүлүгү, мен ошол эки толук күбөнү алып келе албагандыгым үчүн деп ага ыраазы болгондугун карап отуруп, садакта деди. Амирил муминин, сен туура айтасың негизи деди. Чындыгында Аллага ант ичип айтам, амирил муминин, бул сенин соотуң деди. Бул ошо өзүң айткандай төөңдөн түшүп калган жеринен мен буну таап алдым деди. Мына ошол кезде ушул адилеттүүлүктөн, ушул казы менен момундардын амири болгон Али разияллаху анхунун ортосундагы болгон абалды карап туруп, бул дин демек адилеттүүлүктүн гана динине үстүнө курулган, адилеттүүлүктүн дини. Демек бул канчалык байлыгына, бийлигине карабастан, эгерде өкүм келгенде бул шарияттын өкүмүнө, талабына ылайык адилеттүүлүктү гана талап кылынган дин экендигин көрүп иман келтирип, ошондо ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулуху деп, бул ошол кезде иман келтирет. Ошол кезде иман келтиргенден фавахабаха лаху алиюн фаажаза битисамия. Ал тескерисинче ошол кезде ашхаду ан ла илаха иллаллах ва анна мухаммадан расулуллах деп иман келтиргендигин көрүп кубангандыгынан Али разияллаху анху ошол соотту жанагы жөөткө белек кылып берди дейт. Ошону менен кошо фаажазаху битисамия дейт. Жана ошону менен кошо эле дагы 900 ошол кездеги 900 дагы бир теңге кошуп берип, андан кийин ал яхудийдин мусулман болгондугу, андан кийин ал өмүрүнүн аягына чейин Али разияллаху анху менен чогуу жүрүп, кутила мааху яумус сиффейн, ошол жанында кошо жүрүп, ал өмүрүнүн аягында Саффейн кагылышуусунда Али разияллаху анху менен кошо жанаша барып, ошол Саффейн кагылышуусунда каза болгондугун кабарлаган. Демек бул окуядан, кыссадан алына турган, хикаядан алына турган нерсе, ошол убакыттагы момун мусулмандардын, падышалардын, ошол убакыттагы казылардын, соттордун адилеттүүлүгү, ошол кезде бири-бирине жан тартпастан, бири-биринин мансабына, байлыгына, бийлигине карабастан адилеттүүлүктү туткан жана адилеттүүлүк менен өкүм кылгандыгын карап отуруп, адамдар бул исламдын чыныгы жүзүн, исламдын адилеттүүлүктүн Аллах таала негизи талап кылган, Аллах таала өзүнүн хадиси кудусиде инни харрамту зулма аля нафси ва харрамту байнакум, жана мен өзүмө дагы Аллах таала зулумду арам кылдым деп Аллах таала ант ичкендиги хадиси кудусиде. Жана бүт бардык нерседе Аллах таала адилеттүүлүктү шарт кылгандыгы, адилеттүүлүктү бүт бардык махлукаттардын арасында арам кылгандыгы, кала берсе жан жаныбарлардын арасында дагы адилеттүүлүк талап кылгандыгы. Мына ошондуктан Аллах таала бул дүйнөдө бири-бирине зулум кылган жан жаныбарларды кыямат күнү кайрадан жаратып, алардын адилеттүүлүк менен биринен бирине кылган зулумдарын өчүн алып, бири-бирине аларга адилеттүүлүк менен Аллах таала өкүм кыла турган зат. Негизи бул жашоонун маңызы, бул жашоодогу бардык мыйзамдар, конституциялар болсун, бардык мамлекеттик келишимдер болсун, мунун бардыгы эң негизги бир гана максаты бул ошол адилеттүүлүк, адилеттүүлүктүн үстүнө курулган нерсе. Мына ошондуктан
качан гана адилеттүүлүк келе турган болсо, ал адилеттүүлүктө дайым бардыгыбыз бир жана бардыгыбыз ошол адилеттүүлүктүн тарапта болуу керектиги, жана кайсы бир тарапта бир зулум болуп аткан болсо, ал канчалык бизге жакын болгондугуна карабастан, ал зулумдан алыс болууга үндөгөн хадистердин бири болду. Чындыгында пайгамбарыбыз саллаллаху өзүнүн жашоодо кылган адилеттүүлүктөрү жана пайгамбарыбыздын Аллах Таала Курандагы канчалаган буйруган буйруктарынын бардыгы бул адилеттүүлүк. Аллах Тааланын алдына барганда дагы дайым адилеттүүлүк Аллахтын алдында бийик даражада тургандыгын эскерип өткөн хадистерден болду. Пайгамбарыбыз ушул айткан пайгамбарыбыздын ушул айткан хадистерине жашообузда колдоно турган Умар ибн Хаттабка окшоп ушул хадисти уккандан кийин жашообузда ушундай улуу хадистерге амал кылып, Аллахтын алдында даражабызды бийик кылганга жараткан өзү баарыбызга жардам берген болсун.